Салам достар, сіздер менен Кейсмарт. Бүгін сіздерге мен технология туралы жаңалықтармен таныштырамын. Болгондо дагы өзгөчө, дал ушул жылы чыгуучу смартфон туралы болмокчу. Бул смартфон Xiaomi компаниясы тарабынан жарык көрөт. Модель Xiaomi Mi Mix 3. Урматтуу көрүүчүлөр, айта турган нерсе Mi Mix модели. Бул моделде бюджетный болуп эсептелбейт. Ошон дагы сиздер менен бул жаңылыкты бөлүшөйүн деп чечтим. Эмне дегенде бул өтө чоң жаңылык, урматтуу көрүүчүлөр. Жаңылык катарында кош айта турган болсок, март айында Xiaomi компаниясы Xiaomi Mi Mix 2S аттуу смартфонун жарык көргүзүү жана сатыкка дагы чыкты. Урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда бардык адамдар алып колдонуп жатат. Буюрса бул смартфонду өзгөчө смартфонду биз дагы буюрса ушул канал аркылуу обзор кылабыз. Март айында жарык көргөн Mi Mix 2S смартфондон кийин эми үчүнчү дагы, мындан кийинки бул жылы жарык көрүүчү үчүнчү дагы смартфон чыгыш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, бул Mi Mix 3. Келиңиздер, бул смартфон кандай болот, ошол тууралуу кыскача характеристикасына көңүл бурабыз. Смартфон рамкасыз болушу бардыгыбызга белгилүү, анткени сырткы көрүнүшүнөн эле байкалып турат. Xiaomi Mi Mix 3 смартфон кандай болушу тууралуу маалымат. Тиби түзүлүшү смартфон 3G/4G, экранын өлчөмү 6, Gorilla Glass, версия MIUI 9. Оперативдүү системасы Android 8, процессордун модели Snapdragon 845 же болбосо Adreno 630, өздүк S туму 6 ГБ 8 ГБ чейин, ал эми жалпы S туму 128 ГБ 256 ГБ чейин болушу аныкталды. Камерасы 16 мегапиксель. Арткы жана алдыңкы камералары бирдей. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы кош айта турган нерсе, арт жагында 2 камералуу болот. Батарейканын тиби Lion, сыйымдуулугу 3750 мАч болот. Урматтуу көрүүчүлөр, дал ушул смартфон Xiaomi Mi Mix 3 смартфону ушул жылдын сентябрь айында жарыкка көрөт жана презентация болот. Урматтуу көрүүчүлөр, айта турган нерсе, мен айттым, бул Samsung Xiaomi эми Samsung деп. Айта турган нерсе, бардык нерсеси, камералары, бардыгы бул Samsung'дан деле болгондо күчтүү болуп чыга баштады. 16 мегапиксель. Урматтуу көрүүчүлөр, буга чейин Xiaomi компаниясынан жарык көргөн бир да смартфондон 16 мегапикселди биз көргөн эмеспиз. Ар дайым 13 мегапиксель же 12 мегапиксель. 13, 12 мегапиксель албетте өзүнчө матрицасына өзгөчө көңүл бурушат Xiaomi компаниясы. Бирок бунусунда 16 мегапиксель. Бул абдан сонун. Бул багытта мен Xiaomi'ге азаматсыңыздар демекчимин. Урматтуу көрүүчүлөр, эгерде сиздерге бул видео жакын болсо, сөзсүз бул видео үчүн класс басыңыздар жана башка инсандар менен бөлүшүңүздөр. Сөзсүз өз ой пикириңизди комментарийге калтырыңыз. Билесиздер, мен ар дайым комментарийлерге жооп берем. Сиздер менен Кейсмарт каналы Аргана Шербек болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.